Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүн биз балдар силер менен өтүлгөн темалардын негизинде алган билимдерибизди бекемдөө максатында көйнөгө иштейбиз. Бүгүнкү сабагыбызга биз төмөнкүдөй максат коюп алабыз. Кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура ташымалдоо, анын өзгөчөлүгүн үйрөнүү максатында көйнөгүүлөрдү иштеп машыгабыз. Берилген көйнөгүүлөрдөн сөздөрдү муундарга ажыратуу менен ташымалдоо эрежесине ылайык бир саптан экинчи сапка ташыйбыз. Ташымалдоо эрежелерин так сактап калабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көйнөгөбүз жана тарбияланабыз балдар. Алгач биз көйнөгүү иштөөнүн алдында алган билимдерибизди, башкача айтканда ташымалдоонун эрежелерин эске түшүрүп алалы балдар. Сөздөр анда кантип ташылат? Эсиңерде болсо, сөздөр бул жаңы жолго муунга бөлүнүш тартиби боюнча ташылат. Кандай сөздөр ташымалданбайт? Эстеп көрсөңөр, биз өткөн сабакта ташымалданбай турган сөздөр булар бир муунду сөздөр деп айтканбыз. Демек, бир муундан турган сөздөрдү биз ташый албайт экенбиз. Муун үндүү тыбыш менен башталса, аны ташымалдайбызбы? Эгерде сөздүн акыркы жаңы эски саптын акыркы жолуна үндүү тыбыш менен башталган муун болуп кала турган болсо, аны биз жаңы жолго эле жазганыбыз оң. Анткени биз үндүү тыбыш менен жаңы жолго же эски жолдо калтырып ташууга мүмкүн эмес экен. Анда эмесе көйнөгүү иштеп баштайлы. Бүгүн биз силер менен 143 көйнөгүүнү иштейбиз. Мында айтып атат, окуп чыгып, алгач түшүнүүгө айтып бересиңер дейт. Андан кийин биринчи 3 сүйлөмдөгү сөздөрдү, биринчи абзацты башкача айтканда ташымалдап, муунга ажыратуу менен ташымалдайсыздар. Анда жакшылап кунт коюп текстти окуп алайын, мен силерге окуп берейин. Исхак Разаков. Исхак Разакович Разаков Кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, мамлекеттик ишмер. Ал 1910 жылы Ош областынын Лейлик районундагы Коросон деген айылда туулган. Ата-энесинен ажырап жетим калып, 8 жашынан баштап балдар үйүндө тарбияланган. 1929 жылы Ташкент агартуу техникумун бүтүрүп, ошол эле жерде окутуучу болуп калат. Окуусун улантып 1936 жылы Москва пландоо институтун артыкчылык диплому менен бүтүрөт. Ал көп жылдар Өзбекстанда эмгектенген. Фергана областынын пландоо комитетинин төрагасы, Өзбекстан мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы, Өзбекстан агартуу эл комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары, Өзбекстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары болуп иштеген. 1945 жылы Кыргызстанга жиберилип, Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин төрагасы. 1950 жылы Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары болуп иштейт. Ал Кыргызстандын айыл чарбасы менен өнөр жайынын өсүшүнө чоң салым кошкон. Республикадагы маданий курулуштарга да зор көңүл бурган. Кыргызстандагы дээрлик бардык жогорку окуу жайлардын ачылышы анын ысымы менен байланыштуу. Исхак Разаков 1979 жылы дүйнөдөн кайткан. Анын ысымы Бишкектеги техникалык университетке көчүүгө жана Лейлик районундагы бир мектепке берилген. Эмесе балдар, силер ушул берилген 143 көйнөгүүдөгү Исхак Разаков тексти менен толук тааныштыңар. Суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо, балдар, Исхак Разаков Кыргызстанга кайсы жылы келген? Эсиңерде болсо, Кыргызстанга Исхак Разаков 1945 жылы келген. Экинчи суроо, азыр Исхак Разаковдун ысымын кайсы окуу жайы алып жүрөт? Эсиңерде болду, Бишкектеги техникалык университетте Исхак Разаковдун ысымын сыймык менен алып жүрүшөт. Үчүнчү суроо, Исхак Разаков Кыргызстанда иштеп турганда кандай жетишкендиктер болду? Ал Кыргызстанда айыл чарбасы менен өнөр жайынын өсүшүнө чоң салым кошкон. Республикадагы маданий курулуштарга да зор көңүл бурган. Кыргызстандагы дээрлик бардык жогорку окуу жайлардын ачылышы анын ысымы менен байланыштуу. Берилген сүйлөмдөрдөгү сөздөрдү эми муунга ажыратабыз. Мен жана айтканмын, ушул тексттеги алгачкы биринчи абзац же болбосо алгачкы 3 сүйлөмгө биз муунга ажыратабыз деп. Мынакей силер ушул слайдты алып туруп, көчүрүп алып туруп, муундарга ажыратып, анан кийинки слайд койсоңор болот. Кийинки слайдта мынакей туура жол турат. Силер ушуну окуп берейин. Исхак, раз, анан за, анан ко, бич деп кетип атат.
Biz Raz деп туруп Закович деп жазсак болот, Раза деп туруп Кович, же болбосо Разако деп туруп Вич деп дагы ташмалдасак болот. Разаков да ошондой. Кыргыз деген сөздө кыр, анан кыз деп бөлүнөт. Эгер жаңы жылга эски жылга батпай калса, кыр деп туруп кыз деп жаңы жылга ташсак болот. Элинин көрүнүктүү. Бул жерде турат. Уулу, мына бул жерде уулу дегенде балдар, уу деген бир муундан турган үндүү тугуш менен башталган сөз болгондугуна байланыштуу муну биз ташый албайбыз. Бул бөлүнбөйт. Муунга ажырайт, бирок ташууга болбойт. Мамлекеттик. Муну да ташсаңар болот. Эгер мам деп тургандан лекеттик деп ташсаңар болот, же болбосо мамле деп турган кеттик деп жазсаңар болот, же болбосо мамлекет деп тургандан тик деп ташсаңар болот. Ишмер, ал деген бир муунду сөз ташылбайт. 1910-жылы дегенде. Балдар, силерге дагы бир нерсени айтып коеюн. 1910 деген мондай цифра менен кеткен сөздөр, буларды биз бөлүп ташый албайбыз. Дайыма мына жыл менен чогуу жазып жүрүш керек. Ош бир муундан турган ташылбайт. Областын дегенде ташылышы карагыла. Лейлек районундагы, Коросон айылында туулган. Ата, бул жерде ата 2 муундан, эне дагы 2 муундан, бирок булар биз бир үндүү тугуш болгондугуна байланыштуу биринчи мууну биз ташый албайбыз. Ажыратып, ажыратып деп муунга ажыраганы менен, бирок биз ажы деп турандан рап деп бөлүп ташыйбыз. Жетим калып 8 жашынан. Анан баштап. Балдар үйүндө тарбияланган. Бул жерде тарбиянан я деген тугуш бар, бирок мына я деген өзүнчө жалгыз болгондугу үчүн тамга. Биз жалгыз тамганын сөз жолдун башына же жолдун аягына калтыра албайбыз. Ошондо жакшылап эстеп коюңуз. Анда алган билимдерибизди бекемдөө максатында биз төмөнкүдө суроолорго жооп алабыз. Ташымал деген эмне? Силер эстеген болсоңор, сөздөрдүн эски сапка батпай калган учурда жаңы сапка муунга ажыратуу менен ташып жазууну биз ташымал деп айтабыз. Бардык муунга ажыраган сөздөрдү ташымалдоого болобу? Бир муунду сөздөр эме болбойт эле, ташылбайт, балдар. Анда эмесе жыйынтыктоо үчүн ташымалдоодо жаңы жолго ар дайым үнсүз тыбыш менен башталган муундар гана ташылат. Дайыма жаңы жолго үнсүз тыбыш менен ташып алып өтөбүз. Үндүү тыбыш менен ташууга болбойт. Бир тамганы жаңы жолго алып өтүүгө же эски жолго калтырууга болбойт. Баш тамгалары менен кыскартылган сөздөр ташылмалданбайт. Эгер ага мүчөлөр уланган болсо, аны жаңы жолго алып өтүүгө болот. Үнсүз тыбыштар менен башталсын деген. Анда үйгө тапшырма алып балдар. Биз үйдөн 4 сүйлөм түзөбүз, андагы сөздөрдү ташымалдап келесиңер балдар. Анда сабакка мен бүгүн силерде активдүү катышып айтылган суроолорго көңүл коюп иштедиңер деп эсептеймин. Кийинки сабакка жолукканга чейин сак